Assalamu alaikum dostlar. Оорулардын көп оорулардын келип чыгышына биз адамдар өзүбүз күнөөлүү болуп калабыз. Ал деген биздин тамактануу, жашоо образыбызда, кыймыл аракетибизде туура эмес нерселердин бар экендигинин жыйынтыгы. Мисалы үчүн биз ала турган болсок, өт баштыкчаларында таштардын пайда болушуна же болбосо бөйрөктөгү таштардын пайда болушуна деле бул биздин ошол жеген тамак ашыбыздын, жашоо образыбыздын жыйынтыгы десек болот. Көптөгөн адамдар бар, бул өт баштыкчасында таштар болуп, аларды алдырган же болбосо билип деле ушундай жашап жүргөн адамдар толтура. Бул өт баштыкчасындагы таштар бул бир учурларда курч хирургиялык жагдайга алып келет. Кээде болсо ошол 12 эл ичиге алып баруучу түтүкчөсүнө түшүп кетет, же болбосо ошондой бир моюнчасына келип туруп такалып калган учурлар дагы болот. Андан сырткары дагы бул өт баштыкчасындагы таштардын не жалпысынан алганда буну 3 түргө бөлүп карасак болот. Бул холестеринден пайда болгон өт ташы, бул болсо 70%га чейинки холестеринди түзөт. Ал эми экинчиси болсо бул билирубиновый таштар болуп эсептелет. Булардын составында болсо ошол 30%га чейинки бул билирубиндер. Ал эми үчүнчүсү болсо бул аралаш таштар деп айтылат. Андан сырткары бул биз бөйрөк таштарын ала турган болсок, бөйрөктөгү таштар дагы бул острый курч хирургиялык жагдайга алып келет. Анда бөйрөктө бул сийдик кетпей калып шишип баштайт. Анан бул курч оорун алып келип, кээде ал таштар болсо сийдик чыгарган түтүкчөнүн ар кайсыл жерлерине тыгылып калышы мүмкүн. Көпчүлүк адамдар ушундай нерселердин алдын алыш үчүн туура тамактанып, көбүнчө кыймыл аракетте болсо, бул нерселердин болушу аз болот. Ошондуктан ден соолукта болуңуздар, оорулардын алдын алыңыздар, анткени дарылоодон алдын алуу артык.